Арыбагыла балдар. Бүгүн силер менен кыргыз тили сабагында ар бир кесип ардактуу деген теманы өтөбүз. Баардыгыңар китебиңерди алып, 15-бетти ачкыла. Сабактын максаты биз буга чейин 1-2 класстарда да өткөнбүз. Кесиптер боюнча кайталайбыз. Ар бир кесиптин коомдуу өз орду бар экенин билесиңер. Ч мүчөсүн улап сүйлөм аласыңар. Ошондой эле ар бир кесипти урматтап сыйлагыла. Эми сөздүккө карап кесиптерди атайбыз. Сүрөткө карайбыз балдар. Айдоочу — водитель, сүрөтчү — художник. Балдар байкадыңарбы? Айдоо, сүрөт деген сөздөргө ч мүчөсү улануу аркылуу биз жаңы сөз пайда болду. Айдоочу, сүрөтчү деген. Сүрөт дегенде биз тартылган сүрөттү билсек, ал эми сүрөтчү дегенде ошол сүрөттү тарткан адамды түшүнөбүз. Жазуучу — писатель, машыктыруучу — тренер. Бул жерде дагы жазуу, машыктыруу деген сөзгө ч мүчөсү улануу аркылуу жаңы сөз жасалды. Ашпозчу — повар, тигүүчү — швея. Көрдүңөрбү балдар? Тигүү деген сөзүнө ч мүчөсү улануу аркылуу тигүүчү, кийимди тиккен адамды түшүнүп калдык. Демек, ч мүчөсү бул сөз жасоочу мүчө экен. Ч мүчөсү ч, чи, чу, чү болгон варианттары боюнча өзгөрөт. Балдар, ким эмне кылат? Сүрөткө карап айтабыз. Мына сүрөттөн өзүңөр көрүп турасыңар. Бул жерде кайсы кесиптин ээлерин көрүп турабыз. Биринчи сүрөттө куруучу үй курат, мугалим балдарды окутат, коро шыпыргыч короолорду тазалайт, дарыгер адамдарды дарылайт, ашпозчу тамак даярдайт, даамдуу тамактарды, чач тарач чачтарды жасалгалайт жана кыркат, сүрөтчү сүрөт тартат, ал эми бийчи бийлейт экен. Ал эми бул сүрөттөн дагы биз ар кандай кесиптин ээлерин көрүп турабыз. Карагылачы. Бул жерде багбан бар экен, сатуучу бар экен, ошондой эле милиция, пошточу, сантехник, өрт өчүргүч кесип ээлери дагы бар экен. Демек, биздин коомдо ар бир кесиптин өзүнүн орду бар экен. Ар бир кесип биз үчүн керек экен. Ошон үчүн биз кандай кесип болбосун, аны ардактап сыйлашыбыз керек экен. Түшүндүңөрбү балдар? Эми 4-көнүгүнү жазабыз. Бизге кимге кайрылуу керек деген суроону бериптир. Чачыбыз өсүп кетсе, биз кимге кайрылабыз? Туура, чач тарашка кайрылуу керек. Ал эми жаңы мектеп курулат дейт. Жаңы мектеп куруу үчүн биз кимге кайрылабыз? Англиядан коноктор келди дейт. Демек, тил билбесек, биз кимге кайрылабыз балдар? Ойлонуп, жоопторун жазгыла. Сабакты бушуктоо иретинде биз 6-көнүгүн аткарабыз. Демек, биз жогоруда кайсы кесип ээлери эмне иш кылгандыгын билип алдык. Биринчи сүйлөмдү карагылачы. Айнур эже мыкты. Кайсы кесиптин ээси экени белгисиз экен, Ал апама көйнөк тикти дейт. Демек, көйнөк тиккен адам кайсы кесиптин ээси болушун силер билесиңер. Андыктан сызыкчалардын ордуна туура келген кесип ээлерин коюп жазгыла. Үйгө тапшырма: ким болгум келет? Демек, силер келечекте кайсы кесиптин ээси болгуңар келсе, ошол жөнүндө жазып жөнөткүлө.